Кыргыз-тажик чегарасын жолго коюш үчүн конкретно эле мындай вопросту коюп эле эки президенттин эле чечип кое турган иши бул. Элдердин жайына койгон менен эч кандай эч нерсе чыкпайт деп ойлойм мен. Баткенде Кыргыз-тажик чегарасын бул жөнгө салыш үчүн биринчи биздин аскерлерибиз теги эле мамлекет башчыбыз жакшы болуш керек деп ойлойм. Тиги мамлекет башчыбыз буну мындай четке кагып эле мындай башкача мындай сырткы көз караш менен карап атабы дейм да. Ал жака барып көрсөңөр ушундай бооруңар ооруйт да, жана кыргыздар уже үйлөрүн таштап башка жака кетип калат да. Карасаң уже ал жерде эч ким жок. Мамлекетибиз чоң көңүл буруш керек ошогочу. Ону айтылган сөз жайында эле калып атат. Ошону давайте мен баа бергеним бул эмне биздин биз начарбыз да, слабыйбыз биз аябай. Эмнеге коркобуз биз? Ошо границаны бөлүш керек. Мамлекет эки президент жолугуп туруп чечип кое турган нерсе. Эми чегараны аныкташ керек, такташ керек да. Ошонун артынан болуп жатса керек, бири-бириникине кирип кетип же сол жакта ар кандай политикалык жер эч нерсе проблема эмес го дейм бул жер. Чисто чегараны чектөөдүн билиш керек. Чындыкты айтканда, бийликтегилер ал жакка анча барышпайт, анча маани бербейт, көңүл бурбайт. Ошон үчүн ал жакта элдер ошо бири-бири менен кырылышып ушундай болушат да. Анткени себеби булар бийликтеги адамдар ошол жака барып тынчтыкты орнотсо, ошондо гана орношу мүмкүн. Ато деген мындай ага чейин орнобойт тынчтык эч качан. Чегараны тез аранын ичинде чектеп бөлүп берсе, анан ошондо чегара тынч абалга келишет. Ого чейин чоңдор иришип, ошол солдаттарды коюп чекти бөлүп бермейинче тажиктерден чыр-чатак чыга бериши мүмкүн. Мындай дайып эле болот атпайбы? Тажик, өзбек чегарасында көйлө чегарада. Чегарабызды бышыктабасак, чоңдорубуз элди ойлобосо ушинте берет да. Ушундай боло берет да. Азыр элди ойлогон чоңдор жок азыр.